Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Эйже, кыргызсызбы? Каяктыксыз? Баткенден? Эмне бомбуш болуп калдыңыз? Урматтуу туугандар, Россияда эжекебиз көчөдө калыптыр. Видеону көрсөңүздөр толугу менен түшүнөсүздөр. Анан көчөдө бомуш болуп, биздин ушу кыргыздын кыздары бөтөн жерден мусафир болуп, ушу кыргыздын аялдары бөтөн жерден мусафир болуп ушинтип интернетке чыгып жүрсө, туугандар чындап эле жүрөгүм кейит экен. Жаның кашайып, ушул элчиликке кайрылып турган учурум. Урматтуу элчилик, ушул аялды өзүңүз сүрүштүрүп, караштырып, өзүңүз таап, жардам берип койсоңуз аябай жакшы болот эле. Анан ушул жактагы мекендештерге, мынау колунда бар мекендештерге дагы кайрылуу. Ушул өзүбүздүн эжебизди кайдыгер ушинтип жолдо калтырбастан, туугандар, колдон келген жардамыңыздарды берип, дагы бир видео ролик тартып чыгарып коюңуздарчы. Бир көрүп, ар бир ушул биздин мекендештер жүрөгү жылып калсын ушул видеону көрүп. Сиздер дагы ушул видеого класс басып туугандар болушунча таратып коюңуздар. Ушул эжекебизге камкордук көрсөтүп, жардам берген адамдар чыгып калар буйруса. Ушул абалы өтө начардай көрүнүп, ыйлап, отургучта отуруп алып, өзү ошол документтери дагы жок экен, эч нерсеси жок экен деп жоготуп алыптыр деп кайрылуу жасаган видео чыкты да. Ушунун чын төгүнүн билип, ушул урматтуу элчилик, сиздер дагы бир каралашып койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Ушул видеонун таралышына салымыңыздарды кошуп, бир дана класс басып, ушул эжебиздин абалына көңүл буруп коюңуздар, урматтуу Москвада жана ошол Россияда иштеп жүргөн мекендештер. Документтериңиз барбы? Кана каякта, кимде? Туган уруңуз барбы бу жерде? Кызым бар. Бир өзүңүздүн кызыңыз барбы? Сизге эч ким жардам бербейт абы? Кызыңыздын аты ким? Майдина? Канча жашта кызыңыз? 2003 жылкы? Баткендин каеринен болосуз? Өзүнөн болом? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Тükөстүн ломкүст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.